Таң шола көрсөтүүсү түз эфирдейбиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр бизге кыргыз элибиздин сыймыгы абдан кызыктуу коногубуз келип калды. Экранга жакыныраак келебиз. Андыктан Бирман бокс боюнча Орто Азиянын чемпиону жана тай бокс боюнча Орто Азия КМШ өлкөлөрүнүн чемпиону, андан тышкары көптөгөн таймаштардын жеңүүчүсү кыргыз элибиздин сыймыгы Дастан Али Шаршеев мырзабыз таң шолода. Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Кош келипсиз. Алгач спорт жаңылыктарынан башласак, сиздин ага болгон мамилеңиз кече күнү бардык дүйнө жүзүн дүң кылган Макгрегор Мейвезер урушун көрдүңүзбү? Анан кечирээк болуп башталган кыргыз-казак көкпар боюнча дүйнө чемпионунун финалын көрдүңүзбү? Сиздин ойлоруңуз спортчу катары. Башында көрдүк. Мейвезер менен мен оюмча шоу чоң. Бирок Конор Макгрегор өзүн бокста дагы көрүп көрдү, бокста да жакшы көрсөттү окшойт. 10 раунд дүйнөнүн эң мыкты боеци менен мушташты. Көк бөрү биздин тил менен айталы боюнча казактар мындай кичине кысым көрсөтүп койду окшойт. Убакытын аз кылып, кичине правилаларын өзгөртүп, бирок анткенге карай бирок казак ойночулары мыкты болду окшойт дейм. Мына ушуну утурлай, Дастан, сиз өзүңүздүн кет башыңызда, өзүңүздүн жон териңиз менен Кыргызстандын сыртынан чыгып, алыскы бир бөтөн элде, бөтөн жер, бөтөн мамлекетте Кыргызстандын байрагын көтөрөм деп, өзүңүздүн спорттук рекордуңузду жакшыртам деп, мына көп байкы мушкерлер менен алышып жүрөсүз. Алыста туруп, мекендештердин, журтташтардын колдоосун сезе билесизби? Сезилеби? Сезилет. Мен баракчыларда жакшы отурам, постоянно жазып, колдоп турушат, мага сезилет. Бардык элиме рахмат. Баракчаңыз деп калдыңыз. Баракчаңыз деп калдык. Биз азыр бүгүнкү темабыз негизи эле виртуалдык жана реалдык дүйнө деп аталат. Деги эле сиз баракчаны аны менен катар ошол эле Facebook, Instagram баракчаларыңыз сиздин жашооңузда кандай ролду ойнойт? Келебиз эми эл катары эле, бирок биздин аякта администраторубуз бар. Ошол аппарат көбүнчөсү. Азыр уже бойго даярдана баштадык. Биз көп деле кирбей калабыз, анткени чарчайбыз, кичине убактыбыз болсо уктап эс алып алалы дейбиз. Демек, Дастан Шаршеевдин Instagram баракчасын Дастан Шаршеевдин өзү эмес, атайын чакырылган модератор алып келет турбайбы? Учурдагы сиздин канча киши жазылган, канча киши катталды сизге? 40 миңдей бар го. 40 миңге жук. Эң сонун экен. Жакшы жетишкендик. Туура. Бул кыска убакыттын ичинде билишибизчи. Ооба, кыска убакыттын ичинде. Сиздин биз бул күнгө чейин кайсы шаар эле? Татарстан болсо керек. Татарстан болсо керек. Мына ошол жактагы сиздин мушташыңызды көргөнбүз. Жана андан тышкары Кыргызстанга келгенде дагы өзүңүздүн пикириңизди, сизге жакпаган бир коомчулукта болуп аткан кандайдыр бир көрүнүштөрдү сиз мына ушул социалдык тармак аркылуу жеткирип турасыз элге. Жана бир суроо жаралып атат да. Деги эле мына ушундай өзүңүздүн оюңузду тартынбай, коркпой билдирүүдөн сиз коркпойсузбу же системдейсизби? Жок, эми баягы чындыкты айтып коркуп кереги жок го дейм. Акыйкат чындыкты айтып, коркунуч сезим бир Алладан болуш керек. Болду, анан биз ачуу жерден айтабыз, уялбай эле, ачык эле. Айтып эле жүрөбүз. Сиз мисалы ошо Татнефть болгон, Татнефть деп аталган мелдеште Антон Калинин болгон баягы туура эмес чечимге үнүңүздү чыгарып, табышыңызды чыгарып, соц тармактардан үнүңүздү, андан кийин бардык интернет айдыңында дагы сизди көрө алдык, уга алдык, өзүңүздүн талабыңызды тарашып, кийин реванш дагы ала билдиңиз. Азаматсыз куттуктайбыз, бул чыныгы эрдик. Бирок ошол эле учурда сиздин баракчаңызга биздикилер тараптан колдоо болгондор да болду. Ал эми каршы чыккандар жок. Дастан туура эмес кылдың деп кыргыздын арасынан, жол болсо орус колдонуучулары дагы кезигип аттыбы? Учурап аттыбы арасынан? Ооба.
Ооба, баягы жакшы менен жаман чогуу жүрөт экен. Ошол эле кыргыз мекендештерим жок деп аябай мындай туура эмес комментариялар жазгандар болду. Азыркы учурга деле болот. Сиз жооп бересизби өзүңүз? Жок, Жеке жооп менчекке бере албайм. чыгарасызбы жашоо? Жок, эми Маанайыңыз чөкпөйбү ошол комментарийлерди окуганда? жок эми ал эми кичине көрө албастык кылып жазса керек. Эми эчнеке деп мындай деп күлүп эле коем болду. Ал нерсе андан комментариялар көңүл бурса экен да. Өзүбүз дагы нервибизди оорутабыз го. 40 миң катталган киши бул аз эмес. Бирок жигиттердин көп жазуучу баягы подписчик болушу өзү эле мен үчүн таң калыштуу нерсе. Себеби менде болгон 17 миң да. Кайсы учурлар, кайсы убакыт аралыгы көбөйүү болду? Сиздин ошо Instagram баракчаңызда катталган кишилердин санында. Ошо бул Татнефтте мушташканга чейин эле бир 2-3 ай аралыгынын ичинде эле. 2-3 ай ага дери аз эле болчу, андан кийин көбөйдү. Эми азыр жашоо ошо болуп баратпайбы? Көп нерсе ошо Instagramда турат. Если чет жакта бой өткөзсөң деле, ошо сен канча сен популярдыгыңды карайт. Өз мекениңде канча эл сени сыйлайт, канча эл сени көрөт, ошого карайт. Демек, рейтинг болуш керек. Жашоодогу ийгиликтер сөзсүз түрдө виртуалдуу жашоодо дагы баракчада ийгиликтерди коштоп келип турбайбы? Эми азыр ошондой болуп калды. Ошондой болуп калды. Эң son сиз өзүңүздү кайсы жашка чейин спорт чөйрөсүндө көрөсүз? Жана спорттон кийин Дастан Али Шаршеев эмне менен алектенет? Бизде программа бар, «Жизнь после спорта» деген. Буга ал программаны мага чейин көп спортсмендер өтүп келген. Биз 32 жаштайбыз, 31-32 жаш. Азыр жашпыз. Дагы алдыда 5-6 жыл убактыбыз бар. 5-6 жылдын ичинде дагы көп деген дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын желегин гимн ойнотолом деген жакшы максаттам. Алла таалам ден соолук берсе эле. Бирок Мейвезер 40ка чыгып мушташып атпайбы, бул кандай ойротосуз? Эрдикпи бул же кайрадан эле коммерцияга? Коммерция эми аякта эмне деген акчалар болуп кетти. Кыргызстандын бюджетине чоң акчалар болуп кетти аякта. А сиз жүрөгүңүздөн кимге жан тарттыңыз? Экөөнү тең тарткан жокмун. Экөөнү тең тарткан жоксуз. Ушу Макгрегордун ордуна мен болсом дедиңиз, Эми бизден да чыгат ошондой спортсмендер. Алардан күчтүү Кыргызстандын келечек спорт аябай чоң. Мен ойлойм, андан күчтүү дагы спортсмендер чыгат кыргыздын жигиттеринен. Буюрса, Кудайым буюрса. Биз виртуалдуу дүйнө деп бул суроону негизи мырзаларга бергим келип атат. Сиз мисалы социалдык тармактан балким кыздарды көрүп, анан чыныгы жашоодо кыздар эле эмес, социалдык тармактан көрүп жүргөн адамды жашоодон көргөндө мындай ортосунда чоң айырмачылык болуп калган учурлар кездештиби эле жана мындай учур кездешсе сиз акыбалдан кантип чыгасыз? Билбейм, андай деле интернеттен сүйлөшүп анан кыздар менен таанышып көрүп турмун. Андай учурга деле кабыл көргүлө элекмин. Менимче Дастан кайрадан реваншка чакырат да, мындай. Дагы бир жолу кезип көрөлү. Дагы бир жолу кезип көрөлү, бирок башкача шартта деп. Эң son. Эмесе, маегиңизди жыйынтылып жатып, сиз жакын арада кайсы мелдештерге даярдык көрүп жатасыз? Каяктан, кайсы ареналардан сизди көрүп, сизге жан үрүй алабыз? 24-сентябрда Москва шаарында Russian Challenge деген бул турнир, дүйнөлүк, ошондо бойдун главный бой вечера. Ошо жакта мушташам россиялык боец менен Рашид Салихов деген. А если ал боец Кудай буйрса утсак, эмки боюн ремендик дүйнөнүн чемпиону деген курга мушташканга жолдомо алабыз. Кудай буйрса азыр бияктан биринчи подготовкабыз бүттү. Эми Москва шаарына барып, кайра экинчи подготовкабызды даярданып, анан 24-сентябрда телеканал боецинен прямой эфир көрө аласыңар. Түз эфирден 24-сентябрь Дастан Шаршеев Кыргызстан жана Рашид Салихов Орусия. Туура, жана дагы бир суроо бергим келип атат. Негизи чемпион болуу бул оңой олтоң иштердин бири эмес. Жана сиз чемпион катары, спортчу катары бир күндө канча саатыңызды машыгууга бөлөсүз? Жана сиздин таңыңыз кандай башталат?
биздин таңыбыз таңкы саат 5-6 башталат. Мен ойлойм, мен канчалык эрте турсам, ошончолук ийгиликке жетишем деп. Анан если эртең менен мындай уктап калган жаман көрөм. Эрте туруп, бир чуркап, ошондой эле таңым өтөт. Анан баягы сөз бар эмеспи? Ким эрте турса, Алла Таала мырс кылсын берет деп. Анан канча саат машыгабыз десе, эртең если мындай эле жүрсөк, мындай эле форма кармап тренировка кылсак, күнүгө 1-2 саат эле машыгабыз. А если ушундай профессиональный турнирге даярданып баштасак, 3 жолу машыгабыз, эртең менен 1,5 саат, обедте 40 мүнөт, 1 саат, а кечинде 3 саат. Анан аябай чарчайбыз, катуу чарчайбыз. Анан азыр спортсмен жигиттер чөнөп отурат. Анан мындай үйгө келип эле, мындай диванга келип, эс алып алсаң дейсиң, эс алып кайра тренировка барасың. Ошол менен эле күнүң өтөт. Эс алып, кичине китеп окуйсуң, эс аласың, тренировка барасың, курсакта Китеп окуйм деп калдыңыз. Кайсы китептерди окуп атасыз азыркы учурда? Азыркы учурда мага Саякбайдын китебин подарок эткен, белек кылып берген. Башын баштадык. Ага дери Балбай Баатырды окугам. Ага дери ошо тарыхый Путь деген Максатбектин китебин окугам. Тарыхый эми китепти эле тандайбыз, бирок көбү кыргыз болгондон кийин кыргыздын тарыхын окуйм. Анткени ал биз билишибиз керек тарыхыбызды. Биз муундан муунга өткөзүп беришибиз керек биз. Ошо. Рахмат сизге, рахмат. Чоң рахмат сизге. Конокто мушкер Дастан Шаршеев болду. Дастандын айтымында 40 миңден ашуун катталган адамдар бар, бирок Instagram баракчасын өзү жеке алып барбайт, себеби убактысы жок. Убактысынын бардыгын спорт жана дагы бир жолу спортко арнайт. Жана ошону менен катар китеп окууга дагы арнайт деп кошуп өтсөк болот. Жакшы болот. Чемпион мырзабыз болду. Биздин программабыз улана берет. Албетте, бир аздан соң көрүшөбүз. Алыстамай жок.